Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз геометрия боюнча тест аткарабыз. Мен силерге ушул тесттик суроолорду берем. Ал эми силер жоопторун мага жөнөтөсүңөр. Биринчи, кымбаттуу балдар, бул биздин күчүк машинистибиз. Ал өзүнүн паровозунда жүк ташыйт экен. Белгиленген жерге паровоз тез жетиш үчүн аларга силердин жардамыңар керек. Ал үчүн берилген суроолорго туура жооп бергенге аракет кылгыла. Биринчи суроо. Квадратка окшош фигура эмне деп аталат? Мен силердин жообуңарды күтөм. Кийинки суроо. АБС үч бурчтугу А1, Б1, С1 үч бурчтугуна окшош. Эгерде БС жагы 2 см, АС жагы 3 см жана АБ жагы 4 см болсо, ал эми Б1, С1 жагы 10 см, А1, С1 жагы 15-ке барабар болсо, А1, Б1 жагын тапкыла. Жооптору 20, 10 жана 5. Силерден туура жоопту күтөбүз. Кийинки үчүнчү суроо. Үч бурчтуктун жактары 2 см, 3 см, 4 см. Берилген үч бурчтукка окшош үч бурчтуктун кичине жагы 5 см болсо, берилген үч бурчтукка окшош үч бурчтуктун жактарын тапкыла. Жооптору 5 см, 15 см, 20 см. Экинчи жооп 5 см, 7,5 см жана 10 см. Ал эми үчүнчү жооп 5 см, 7,5 см жана 5 см. Кийинки суроого өтөбүз. Эгер силер туура жооп берсеңер, биздин күчүк машинистибиздин паровозу алдыга жылат. ABCD параллелограммы берилген. HQ кесиндиси ABC үч бурчтугунун орто сызыгы жана HB 2 см, BQ 3 см болсо, ABCD параллелограммынын параметрин өлчөмдөрүн тапкыла дейт. Демек 10 см, 20 см же 6 см. Биздин кийинки сурообуз. Радиустары R жана EKR болгон айланалардын борборлору бири-биринен 4R аралыкка алыстатылган. Бул айланалар гомотетиялуубу? Эгер гомотетиялуу болсо, гомотетиянын коэффициенти эмнеге барабар? Жооптор гомотетиялуу К 4-кө барабар коэффициент, гомотетиялуу коэффициент 6-га барабар жана гомотетиялуу коэффициент 2-ге барабар. Кийинки суроо. ABCD трапециясынын негиздери BS 18 см, AD 32 см болсо, негиздерине параллель болгон KR кесиндиси трапецияны 2 окшош трапецияга бөлөт. KP кесиндисинин узундугун тапкыла. Жооптор 25 см, 24 см, KP кесиндиси 14 см дейт. Туура жоопту көрсөткүлө. Кийинки сурообуз. Көп кабаттуу үйдүн көлөкөсүнүн узундугу 14 метр. Ошол эле убакытта жерге тикесинин кагылган узундугу, проекциясынын узундугу 1 метр болгон мага кагылган үйдүн бийиктигин тапкыла дейт. Үйдүн бийиктиги 12 метр, 28 метр же 16 метрби? Кийинки сурообуз. ABC тең капталдуу үч бурчтугунда AB BC жагына барабар жана алар 12 см. BD бийиктигинин тең ортосу болгон O чекити аркылуу BC жагына параллель болгон OM кесиндиси BCге параллель экен. OM кесиндисинин узундугун тапкыла дейт. Жооптор 12 сантиметрби, 10 сантиметрби, 9 сантиметрби? Кийинки сурообуз. Узундугу 1 метр болгон AB кесиндиси А түз сызыгы менен О чекитинде кесилишет. Эгерде А чекитинен түз сызыкка чейинки аралык 0,3 метр,
B чекинен түз сызыкка чейинки аралык 0,7 метр болсо, АБнын узундугун тапкыла. Демек, АБ кесиндиси 1 метр, 0,8 метрби же 0,6 метрби? Ушул тесттик суроолорду ушул көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу кирип толтурасыңар. Ошол шилтемеге кирсеңер, мындай бет ачылат. Бул жерге фамилия деген жерге фамилияңарды, имя деген жерге атыңарды жана классыңарды жазып, начать тестте бассаңар, азыркы биз айткан суроолор жана жооптордун варианттары берилет. Мен силерди ушул шилтеме аркылуу күтөм. Мен силердин жыйынтыгыңарды андан көрсөтөм. Силерге ушул шилтеме аркылуу тесттик жоопторду бергениңерде өзүңөргө да жыйынтыгы автоматтык түрдө берилет. Биздин пароозубуз келип жетти. Рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.